Саламатсыздарбы. Эмесе Геошондо программасы. COVID-19 ылаңымен оругандардын саны Кыргызстанда 100дөн ашты. Алардын көпчүлүгү вирусту сырттан жогузуп алып келгендер эмес, өлкө ичинде эле ооруп калгандар. Сыртка барып келгендер менен алардын айрымдары жолуккан да эмес. Бул тууралуу бүгүн Бишкектеги брифингде Саламаттык сактоо министрлигинин штабынын башчысынын ордун басары билдирди. У нас 23 новых случая. 10 человек было вчера. Бизде 23 жаңы учур катталды. Кече күнү 10, бүгүн дагы 13 учур кошулду. Алардын 4-ü гана сырттан келген. Вирус чыккан адамдар чегарадан өтүп келген. Калган 19 адам Кыргызстандын ичинде эле оорулуу адамдар менен контактта болуп, жугузуп алган. Бул жергиликтүү жугузуу. Контактные, они уже заразились уже внутри нашей страны. То есть это местное заражение. Орунун жайылышы менен байланыштуу айрымдар өзгөчө абал мөөнөтүн 24 саатка узартууну да сунуштай баштады. Жана айрымдар ал тууралуу бүгүн өткөн коопсуздук кеңешинин жыйынында чечим кабыл алынат деп күткөн, бирок андай болгон жок. Бишкектин коменданты Алмазбек Оразалиев болсо бүгүн коменданттык убакыт шарттары катуулантылганы тууралуу кабарлады. Бишкек шаарынын аймагында өзгөчө абал мезгилинде төмөнкү кошумча чаралар киргизилсин. Адамдар жана унаалар өтө зарыл болгон учурда гана шаар көчөлөрүндө жүрө алат. Мисалга, жашаган жеринен жумушка чейин гана. Ошондо да иштеген жеринен справка болууга тийиш. Туугандарга, тааныштарга, кошуналарга, коллегаларга барып жолугууга тыюу салынат. 3 адамдан ашык топтошуп жолукпаш керек. Андай жолугушуу бир үй бүлөнүн ичинде гана болушу мүмкүн. Мындай чаралар өтө эле катуу болуп көрүнөт, бирок жергиликтүү абалды да эске алыш керек. Сырттан келип жаткандарды текшерүү иштери февралдын башында эле башталган, бирок Сауд Арабияга умрага баргандар кайтып келгенде карантинге жаткырылбай чегарадан өтүп кеткен. Ага вирус жугузуп алгандар өзү дагы. Саламаттык сактоо министрлигинин чегарада текшерүүдө турган кызматкерлери да күнөөлүү. Негизги маселе кыргыз коомунда кайсы бир кабыл алынган жалпы эрежелерди так жана толук аткаруу салты жок. Андай тартип бузууга мамлекеттик кызматкерлер, саясатчылар, коомдук ишмерлер жана башка таанымал адамдар да барып жаткандыктан эл аларды көрүп, ошолордун мисалы менен мыйзамды ого өтөр сыйлабайт. Көпчүлүк эл мыйзам эрежелерди окубайт, алар үчүн башкалардын жүрүп турганы үлгү. Башка дагы бир нерсе, кыргыз коомунда мыйзам менен эрежелерди бузгандар кыйын болуп эсептелинет жана аларды эч ким сынга да албайт. Тескерисинче, мыйзам же эреже бузуп, бирок ал үчүн жаза тартпагандар эл арасында сыйга татыйт. Анткени алар жөн адам эмес, бийликке жакын кайсы бир чөйрөгө кирген болуп саналат жана башкалар дагы ошондой болууну каалагандыктан эрежелер ого бетер бузулат. Азыркы абалдын өзгөчөлүгү болсо, окумуштуулар менен саясатчылар дагы өздөрүнүн коомдун эң алдыңкы катмарындамын дегендер да бул коронавирустан айыктыра турган дарыны издеп тапмак турсун, түзүлгөн кырдаалды жумшартуу багытында эч алгылыктуу чара сунуштай албай жатканында. Болгону тиги же бул бизнеси үчүн жеңилдик сурагандар арбын. Чет мамлекеттерде болсо илимий изилдөөлөр кызуу жүрүүдө. Франциянын саламаттык сактоо министрлигинин билдиргенине караганда, коронавирус жуккан адамдар сезгенүүгө каршы кадимки аспирин же ибупрофен сыяктуу дарыларды колдонбош керек. Анткени алар вирустун таасирин күчөтүп жибериши да мүмкүн экен. Францияда катуу ооруган жаш адамдар вирус жуккандан кийинки биринчи күндөрдө ошондой сезгенүүгө каршы кадимки дарыларды ичкен. Башка илимпоздор андай пикир менен макул эмес. Ошондуктан эң жакшы чечим докторго кайрылуу. Окумуштуулар болсо иштеп жатат. Мисалга, Германиянын Любек университетинде вирустун өсүп жайылышын токтото алат деген вакцинаны чычкандарга сынай баштады. Азыр дүйнөдө 20га жакындары текшерилип жатат. Америкалык илимпоздор болсо вакцина 2021-жылдын жазында даяр болот деп айтууда. Элдин баары окумуштуулардай болсочу. Кеп ошондо саламатта калыңыздар.